Кымбаттуу бир туугандар жана достор, баарыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун, тынчтык жашап аткан жериңиздерде, өлкөңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө, ошондой эле эң негизгиси жүрөгүңүздөрдө болсун. Кудайга рахмат, Кудай Теңир бизге дагы бир күндү ырайым кылды. Ушул ырайым сааттарында Кудай Теңир тууралуу ой жүгүрткөнгө, өзүбүздү оңдогонго, жана өзүбүздүн жашообузга көз кырыбызды салганга, жана башка дагы адамдарга Кудайдын тынчтыгы, Кудайдын жакшы кабары, чындык жолу тууралуу айтканга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүн биз карай турган темалардын бири, орчундук курч темалардын бири. Айтор бул тема тууралуу эч жерде кеп кылынбаса керек, бирок эстей жүргөнүбүз бул ашыктык кылбайт. Темабыз Ыйса Теңир унутулуп бара жатат деп аталат. Бул тема тууралуу азын аулак сөз кылганга Кудай Теңир мени ушул жүрөгүмдү шыктандырды. Эмесе эмне үчүн Ыйса Теңир унутулуп бара жатат? Деги эле Ыйса Теңир унутулууга тийишпи? Кандайча деген суроолор болушу мүмкүн. Бирок алгач мен бир нече тарыхый таржымалдарга, тарыхый окуяларга оюңуздарды, көңүл чордонуңуздарды бурдургум келет. Мисалга алалы, биринчи кылым биздин заманыбызда. Биринчи кылым бул Ыйса Теңир төрөлгөн жылдары. Мен ошондон бир эсиме келген императорларды, жазуучуларды, тарыхчыларды атап берейин. Биринчи кылымдарда, же андан бир аз мурунураак, же биринчи, экинчи кылымдарда ушул убакыт аралыгында кандай инсандар жашап өткөн? Гай Юлий Цезарь. Буну кимдер гана билбейт, бул атактуу кол башчы. Ошондой эле эң алгачкы Рим өлкөсүнүн бул императорлорунун эң алгачкысы, түптөөчүсү десек болот. Антикалык доор. Ошондой эле андан кийинки анын орун басуучусу Гай Юлий Цезарь Октавиан. Андан кийин кетишет Калигула, андан кийин Нерон, андан кийин Домициан, андан кийин мен императорларды гана атап берип атам. Андан кийин Веспасиан, андан кийин Тит. Ошентип биринчи эле кылымда бир 10дон ашуун императорлор жашап өткөн, өздөрүнүн бийлигин жүргүзүп өтүшкөн. Ал эми жазуучулардан, ойчулдардан, тарыхчылардан андан мурунураак Пифагор, же болбосо Архимед, же философтордон Аристотель, Сократ, жазуучулардан Тацит, айта берсек көп, Цицерон дегендер болгон. Мына ушул адамдардын баардыгы бүгүнкү күндө биз окуп келебиз, бирок ушул адамдар бир гана китеп бетинен гана бизге маанилүү, же болбосо китеп бетинен бизге гана белгилүү, бирок биз алардын ким экендигин билбейбиз. Эгерде 7-чи кылымдарды алчу болсок, анда улуу Барсбек Каган тарыхый инсанбы? Эгерде өзүбүздүн тарыхыбызды ала турган болсок, тарыхый инсан. Бирок ал кишини да биз китеп бетинен окуйбуз. Орхон Енисей жазуулары ушул сыяктуу бир тарыхый маалыматтардан гана окуйбуз. 9-чу кылым Рюриктердин, орус аталарынын түптөөчүсү, бул 9-10-чу кылымдар. Эгерде 13-чү кылымды ала турган болсок, Чыңгыз хан, 14-15-чи кылымдарды ала турган болсок, анда түрк доорлору, бул болсо Осман империясы. Ошондой эле ошол 14-15-чи кылымдарда ошол доорлордо бул Кызыл Ордо, Алтын Ордо, бул Татар-Монгол империясы. Андан кийин бизге жакыныраак жылдарды ала турган болсок, 1812 жылы тарыхы, эгерде таржымалдар боюнча, бүгүнкү күндө колуңуздарда ар бириңиздерде телефон бар. Убакыт болгондо ошол карасаңыздар болот, мен айткан маалыматтарды. Болгонбу, болгон эмеспи ушул инсандар? Туура эле айтып атабы деп текшерсеңиздер болот. Бул 1812 жылы улуу француз кол башчысы, француз аскер башчысы, император ким? Наполеон Бонапарт. Бул жеңилип калат ошол 1812 жылы улуу орус кол башчысы, орус империясынан алардын башкы жетекчиси ким эле? Бул жол башчы, кол башчы, аскер башчы Кутузов эле. Бул болсо биз мына азыр жашап жатабыз 2026 жыл. Туура 214 жыл башталып калат, эгерде жаңылбасам. Андан беркирээк алалы 1914 жылдан 1918 жылга чейин биринчи дүйнөлүк согуш болгон.
көп өтпөй 1939 жылы экинчи дүйнөлүк согуш, ошону менен катар улуу ата мекендик согуш 1941 жыл бүтүшү, дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуштун дагы улуу ата мекендик согуштунда бүтүшү 1945 жылдарга барып такалат. Андан бери келсек 1979 жылы кече жакында эле 50 жыл башта Афган согушу 10 жылга созулган, 79-дан 89 жылга чейин. Мына мен бир нече согуш жылдарынан дагы улуу ошол кишилердин дагы аттарын атап өттүм. Ушул кишилердин аттары бүгүнкү күндө тарыхта ташка тамга баскандай өчпөстөн китеп бетинде жазылууда. Ушул адамдарды алгач жок эле дегенде тарых факультеттеринен же эң алгачкы мектептердеги ошол жеткинчектерге сабак беришет, алардын акыл оюна киргизишет. Бирок ушул дүйнөлүк бүткүл тарыхый таржымалдарды мен биринчи кылымдан да айттым, бирок биринчи кылымга чейин да тарых болгон. Алардын бардыгын эстеп келгенде эмнегедир биз ошол инсандарды окуйбуз, алар унутулбай келет. Бирок Ыйса тууралуу кеп кылганда Ыйсанын эң эле алгач анын ким экендигине мен маани бергим келет. Эгерде 2-3 сөз менен бир нече сүйлөө менен айтчу болсок, Ыйса бир эле тарыхый инсан болгон эмес. Ыйсаны биз Кудай деп түшүнөбүз. Анткени анда кудайлыкта табият бар эле. Буну адамдар жокко чыгарып салышты. Анын кереметтерин эмне үчүн эске алышпайт? Анын сүйлөгөн сөздөрүн бир инсан айткан, бирөө айткан экен, эгерде бүткүл дүйнөлүк диндерде күч согуштарды талап кылып, элдерди басып, элдерге күч колдонуу менен алардын аң сезимин өздөрүнүн динин жайылтып жатса, Ыйса болсо куралсыз, союлсуз, кылычсыз, калкансыз жана башкасыз эле өзүнүн жашоосу сөзү менен миллиарддаган адамдардын аң сезиминде калып атат. Бирок миллиард дегенибиз менен адамдардын аң сезиминде эмес, жүрөгүндө Ыйса теңир калбай эле жатпайбы? Алар түшүнгөнү менен менин айткым келгени, кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, ал жөнөкөй эле тарыхый инсан эмес, биз аны чын жүрөктөн кабыл алышыбыз керек. Чын жүрөктөн кабыл алуу деген сөз, анын бүгүнкү күндө дагы ал тирүү мени менен жашап жатат деген түшүнүктө анын алдына келишибиз керек эле. Ал жөн эле мен айттым, жөнөкөй эле тарыхый инсан эмес, ага өзгөчө баа берип, өзгөчө күн сайын эстей турган инсан. Мен Лукадан болгон жакшы кабар менен негиз кылып берейин. Лукадан болгон жакшы кабар 23 бөлүм 17-21 аяттар. Пилат майрамга карата бир туткунду ошот бериш керек эле. Бирок чогулган элдин баары ага өлүм, бизге Бараббаны бошотуп бер деп кыйкырышты. Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып киши өлтүргөндүктөн түрмөгө камалган эле. Пилат кайрадан элге кайрылып, Ыйсаны бошоткусу келгенин айтты. Бирок алар аны айкаш жыгачка када деп кыйкырышты. Моорики жазылган китеп бул биринчи кылымдын орто чеңдерине таандык. Бул 50-60 жылдар болжолдуу түрдө. Ошол окуялар болсо андан мурунураак болгон. Мына мен окуп берген ушул азыркы текст ушул Библиядан алынып, түп нускадан кыргызча которулгандыгы. Текст болсо 2000 жыл башта жазылган. Жана окуя дагы 2000 жыл башта болгон. Эми ушул окуяга кичине бир оюбузду бөлсөк, Пилат деген прокуратор болгон. Прокуратор деген сөз прокурор эмес. Окшош, бирок прокуратор деген сөз жөнөкөй тил менен айтканда, кайсы бир райондун же кайсы бир дубандын башчысы деп гана түшүнсөк болот, жөнөкөй тил менен. Анын аты Пилат экен. Пилатка Ыйсаны алып келет. Болбогон ага ошол курлай доомат деген сөз эч кандай ал бей күнөөсү жок адамга эмне кылат?
жаман адамдар тарабынан күнөөнө ийилип жалган маалыматтарды анан күнөөлүп алып келген керебес. Ыйса теңир Пилаттын алдында. Пилат болсо император эмес болчу, бирок андан ылдый болгон ошол жердин жергиликтүү жердин өкүмдары болчу. Ал соттогонго дагы, сот өкүмүн жазганга дагы, адамды бошотконго дагы бийлиги бар экен. Ыйса туткун болуп калды. Бирок Барабба деген дагы бир инсандын ысымы аталып жатат, адамдын. Барабба чындап эле күнөөкөр экен. Ал бир революция болуп, козголоң болуп шаарда, анан ошол жерде адамды өлтүргөн экен. Ал өзүнүн жазасын алууда. Бирок адамга эмне дейт? Майрамга, бир майрамда ошондой күнөөкөр адамдарды бошотуп берип, аларга ырайым, амнистия кылчу экен. Анан элдер эмне дейт? Ошол кыйкырып жаткан элдер Ыйсанын кереметин көрүшкөн. Ыйсанын улуу эбегейсиз колдорун көрүшкөн, насааттарын угушкан. Бирок бир нече убакыттан кийин ошол эле элдер, адамдар Ыйсаны айкаш чыгачкада аны өлтүр деп, бизге тескерисинче Бараббаны, күнөөкөр адамды бизге бошотуп бер дагы, тетиги айыпсыз адамды айкаш чыгачка када деди. Бирок караңыздарчы, ошол учурдагы адамдардын акыл ою, акыл калчамы, акыл кабилети дагы терең эместей, жакшы эместей. Бирок арадан 2000 жыл өтүп кетти. Так эле Ыйсанын доорунда аларга кандай мамиле кылса, бүгүн дагы адамдар биз Ыйсага ошондой кайдыгерлик мамиле менен жасап жаткандайбыз. Мен айтып берейин. 3 суроону карайбыз, 3 негизги нерсени. Биринчиси, эмне үчүн Ыйсан адамдар эске алышпайчы, ал унутулуп бара жатат? Биринчиден, адамдар өздөрүнүн катуу жүрөгүнөн улам. Алар карап турушса да укушпайт, көрүп турушса да көрүшпөйт, көздөрүн май басып калган деп Ышая китебинде, жаңылбасам 6-бөлүмдө 6-9 аттарда жазылса керек эле. Бирок Ышаядан тышкары Ыйса дагы көп айтат. Бул элдер мени көрүп турушса да көрүшпөйт, мага кайрылып келишпейт айыгыш үчүн дейт. Демек, биринчи эле себеп адамдардын өзүнөн, алардын жүрөгүн Кудай жаап койгон эмес. Адамдар өздөрү уккулары келбейт. Атаган ат гана дейсиң, аттың ай гана дейсиң. Аян китебинде Аян китеби 2-бөлүм 21-аят. Мен ал аялга бузуктук үчүн тобо кылгы убакыт бергем, бирок ал тобо кылгысы келген жок. Бул жерде Изебел деген аял тууралуу кеп болуп жатат. Изебел бул байыркы келишимге таандык болгон жат жердик аял болгон. Еврей болгон эмес. Ал бутка табынган аял болгон. Бирок Кудай теңир айтып жатат, мен ошол учурда ошол аялга да тобо кылганга мүмкүнчүлүк бергенмин дейт. Көрсө, ошол кемчилик кетирип жаткан адамдар көрбөй калганда дагы Кудай теңир мүмкүнчүлүк берген. Бирок ошол аял өзүнүн укпастыгынан, тил албастыгынан өлгөн. Ошол аял Кудайды, тирүү Кудайды унутуп салган болчу, эсинен чыгарып салган болчу таптакыр, эстегиси келген эмес. Ал эми бүгүнкү күндөгү ушул доордун адамзаттары, тирүү оозунда деми бар адамдардагы, тирүүлөй адамдарда андайлар миллиард болуп саналат. Тилекке каршы кымбаттуу бир туугандар, кымбаттуу достор, эмне үчүн Ыйса унутулуп бара жатат биздин? Аң сезимибизден кетип жатат. Эмне үчүн биз аны унутабыз? Кыргызда бир жакшы сөз бар. Эсиң барда этегиңди жый, өлүмүңдү эстеп тур. Анткени сен бул дүйнөдө убактылуу жылаңач келгенсиң, жылаңач кетесиң дейт. Кыргызда айтылып келет. Бирок эгерде кыргыздын айтылган сөзүнүн негизинде мына эки Библияда дагы ошол мен айткан сөздөр айтылган.
Мен жылаңач келгем, жылаңач кетем дейт. Аюп да айтат. Дөт да айтат ушуга окшогон сөздөрдү. Сен менен эмдин ичинде токугансың, мен дүйнө жарала электен мурун сенин максатыңдын башында бар элемин дейт. Демек бул деген сөз дайыма алар ошол инсандар бир учурда алар кетишет. Мен өлөм, мен тирүү Кудайдын алдында барам деп дайыма өзүн эмне кылып турган экен? Ошол нерсеге жанагы калыптандырып турган экен, машыгып турган экен. Ыйык жазууда римдиктерге жазылган катта 12-өлүмдө айтылат. Силер дейт, бул бузулган муундан сактангыла. Акыл оюңарды, тескерисинче акыл оюңарды жаңылантып туруу менен күн сайын өзгөргөнгө аракет кылгыла деп жазылып турат ошол жерде. Аракет кылгыла деп. Демек, өзгөргүлө тагыраак. Өзгөргүлө деген сөз бул аракет кылгыла деген дагы түшүнүктү берет. Биз бүгүнкү күндө интернет, ар кандай жабдуулар, бизди алаксыта турган нерселер ушунчалык көбөйүп кеткендиктен ыйсага убакыт бөлгөнгө мүмкүн болбой калды. Биз унутуп жатабыз. Ушул унутулуп жатат деген сөз нерсе ишенгендерге дагы, ишенбегендерге дагы таасирлүү же болбосо тиешелүү. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ар бир адамдарга эгерде кимде ким ыйсаны күн сайын эстеп, ага келип, сыйынып, аны менен байланышы бар адам, байланышы жок адамга айтканга түрткү бериш керек, айтыш керек, милдеттүү. Эмне үчүн мен бул нерсени айтып жатам? Анткени Ыйса теңиз биринчисин карадык. Эмне үчүн Ыйса теңиз унутулуп жатат? Бул адамдар күнөөлүү. Адамдар көздөрүн жаап алышты, уккулары келбейт. Анткени Кудайга бере турган ордуна башка нерсе орундукка ошол отуруп алган. Ошол креслодо, жүрөктүн креслосунда төркүнүндө Ыйса отуруш керек эле. Бирок анын ордуна интернет отуруп алган, Google отуруп алган, YouTube отуруп алган, Facebook отуруп алган, Instagram отуруп алган, жана башка нерселер отуруп алган. Кимдир бирөөгө акча отуруп алган, иш отуруп алган. Экинчи нерсе, Ыйса теңир адамдардын ошондой кайдыгерлигине кантип жооп берет? Мен жогоруда аяндан да окуп бердим. Бузуктук кылгандыгы үчүн тооба кылган деп. Канчалык биз кайдыгерлик кылбайлы бүгүнкү күндө тирүү жашап жаткан адам. Эгерде сен кайдыгер болуп жатсаң, сен ойлоо, Ыйса мени кечирбейт. Болду, менин үмүтүм жок. Сен кайдыгер болуп жатсаң дагы, сенде бүгүнкү күндө тооба кылганга абдан жакшы шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн Ыйса теңир эскертет. Биз ошондой кайдыгерликтен арылышыбыз үчүн биринчиден ыйык жазуу менен тактап берейин. Биз өзүбүздүн күнөөкөр экендигибизди моюнга алып тооба кылышыбыз керек. Андан кийин бизди алыстатып жаткан, алсыратып жаткан нерселерди алдыбызга койбошубуз керек. Эгерде кимдир бирөөгө телефон же кимдир бирөөгө кайсы бир нерсе баалуу болуп калса, же буюмбу, анда забурчу жазат. 100-100 забур 3 аят. Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм, кылмыш ишти жек көрөм, алмак жабышпайт. Демек, биринчи пунктунда менин көз алдымда керексиз буюмдарды койбойм дейт. Демек, мага азгырык болгон, менин жолума, Кудай менен менин ортомо түздөн түз тоскоол болгон нерселерди мен аламын дейт. Аюп пайгамбар жазат. Аюп пайгамбар болсо, тагыраак бул жерде Аюп пайгамбар айтат, мен кызды карабайм деп ант бердим дейт, убада бердим дейт. Мен буну аят ушинтип жазылган. Мен ушул аяттын кайсыл жерде экендигин азыр унутуп коюп турмун. Бирок эгерде кимдир маанилүү окуса, бул аят таасын бир эле жерде жазылган. Аюп пайгамбар айтат, мен кызды карабайм деп ант бердим. Демек, кимдир бирөөгө ушул
аял жандуулук бул денинин каалоосу кумар болуп эсептелинет. Мындан да көптөр жыгылышат. Ошентип кымбаттуу бир туугандар, биз абдан маани беришибиз керек. Эгерде кимде кайдыгерлик болуп жатса, бизде тоо кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок мен айтып коеюн, эгерде кимдир тоо кылбаса, Ыйса Теңир айтат, тоо кылбагандыгы үчүн мен аларды жазалайм дейт. Тоо кылбагандыгы үчүн мен аларды жазалайм. Ыйса Теңир бизге милдеттендирген. Ыйса Теңирдин максаты бар. Ыйса Теңир Матайдан болгон жакшы кабарда 28 бөлүмдө, ошондой эле Марктан болгон жакшы кабар 13 бөлүм 13 аяттарда баарынан мурда баардык элдерге жакшы кабар таратылышы керек дейт. Матайда болсо 28-де баргыла дагы бүткүл дүйнө жүзүнө менин жакшы кабарымды, мен тууралуу жакшы кабар таркаткыла дагы ошол адамдарды мага шакирт кылгыла дейт. Шакирт кылгыла деген сөз аларды шакирт кылыш үчүн көп эмгек талап кылынары тууралуу ой кетип жатат. Шакирт кылуу жеңил эмес. Бирөөгө барып туруп эле сен Ыйсага ишен, менин артымдан эрсиң, ээрчии коюбойт. Ыйса Теңир да кезинде адамдар ээрчиш үчүн ишенип калыш үчүн көп эмгек жумшаган. Жана Ыйсанын асманга алынып кеткенден кийин анын шакирттеринин да жасаган эмгеги чоң болгон. Демек, бир эле адамды ишенимге алып келиш үчүн көп эмгек талап кылынат. Бирок ошол эмгек кылып жатасың да сен бир адамга. Бирок ал өжөрлөнүп кабыл албай койсо, жүрөгүн текеберлигинен кабыл албай койсо, Ыйса Теңир так жазган. Адил адам адил иштерин жасай берсин. Мыйзамсыз адам мыйзам иштерин жасай берсин, малыны берсин. Ушундай жөнөкөй тил менен айтканда. Бирок мен бир күн келем, экөөнө тең тиешелүү эмес сыйлыгымды ала келем. Бирөөнө таажы болсо, бирөөнө оттугөл болуп эсептелинет. Мен Аян китебинен айттым. Тоо кылууга убакыт бергем дейт. Ыйса Теңир айтат, мен эшиктин алдында туруп, эшикти черткилеп жатам дейт. Ким эшигин ачса, мен аныкына кирип жашап, аныкында болом дейт. Ыйса Теңир жөнөкөй гана өзүнүн жолун көргөздү. Бүгүнкү күндө мейли миллиарддаган, миллиондогон адамдар унута берсин, бирок бир учур келет. Бул коркутуш үчүн эмес, бул эскертиш үчүн. Мен аларга тиешелүү сыйлыгын берем дейт. Кимде ким жыргап жашап жатса, ойлобогула, менин байлыгым чексиз, мен түбөлүк жашайм деп. Жок, андай эмес, түбөлүк жашабайсың. Түбөлүк жашай албайсыз качан гана Ыйсага келмейин. Ошон үчүн Ыйсаны дайым эстегиле. Ыйсаны дайым эстегиле. Эстегиле. Бир гана Ыйса өмүр берет. Көп адамдар айтат, силер жалган динди башыңарга кийип алдыңар деп. Андай эмес. Тилекке каршы андай эмес. Ким айтып жатса, ошол адам өздөрү туура эмес жолдо. Карагыла. Моюн сунгула. Изилденгиле. Китепти ачпай туруп, окубай туруп, изилдебей туруп бир жыйынтык чыгарып койгондон Кудай сактаса экен силерди. Кудай бизди сактаса экен. Үчүнчү, Ыйсаны эске алуу бул дайыма аны менен тыгыз байланышта болуу жана башка адамдарга ал тууралуу жар салуу дегенди түшүндүрөт. Марктан окуп бердим, баардык адамдарга барып жакшы кабар таркаткыла. Матайдан да айтып бердим, дүйнө жүзүнө жакшы кабар таратылсын, мага шакирт кылла деп. Бул дагы негиз. Бирок аны менен байланышта болуш керек адам. Еврейлерге жазылган катта жетекчилериңерге баш ийгиле, моюн сунгула. Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт. Алар үшкүрүнө эмес, кубаныч менен кам көрүш үчүн баш ийгиле деп жазылып турат. Демек, бизде эгерде жүрөгүбүздө бир ашкерлөөчү ошо Кудайдын бир жетеги пайда болсо, дагы терең түшүнө алышыбыз үчүн жыйында тийиштүү адамдар бар, жетекчилер бар, койчулар бар. Ошолорго барып кайрылышыбыз керек. Кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, бүгүн эгерде сарасеп салып, мындай карап ой жүгүрсөк, Ыйса Теңир унутулуп бара жатат.
Кудайга шүгүр деген адамдар аз. Ыйсага шүгүр деген адамдар дээрлик жок кесе. Бирок бүгүнкү күндө акылыңа келген адам сен, куткарылган адам сиз. Сонун керемет мүмкүнчүлүктөр бар. Башка адамдарга жарыя кылганга, аны кабыл алганга. Бир учур келет. Биз өлө беребиз. Биз өлгөндөн кийин Кудай ырайым кылса, жашоо улана берет. Мына канчалаган адамдар өлүп бара жатат. Бирок жашоо токтоп калган жок да, туурабы? Уланып атат. Гүлгөн адам гүлүп атат. Байыган адам байып атат. Уурулугун кылган адам токтотпой уурлук кылып атат. Сулуу болгон адамдар сулуу болуп келе жатышат. Өзүн жасап, ушунчалык макияж кылып, токтогон жок бул жашоо. Турмушка чыгып атат. Аял алып кыз беришип, кыз алышып, кыз беришип, кудалашып атат. Жашоо бирөө өлүп кеткени менен экинчинин жашоосу токтоп калган жок. Бирок бир учур келет. Ушул жашоонун бардыгына чоң чекит коюлат дагы. Өлгөн адамдарды тирилтет Кудай Теңир. Жана тирүү адамдар дагы өзүнүн алдына коюп туруп, жашаган ишине, ар бир сүйлөгөн сөзүнө Кудай Теңир чечим чыгарат. Мына ошол коркунучту. Ушул коркунучту. Эң коркунучту жанды алып туруп, тирүү Кудай алдын алып келип туруп соттогон ушунчалык коркунучту. Тирүү Кудайдын алдында туруу коркунучту. Бирок ким эстеп тоо кылып унутпаса Ыйса Теңирди, анда ал адамда коркунуч болбойт. Ал адамда тескерисинче кубаныч болот. Ошон үчүн кымбаттуу достор, мен айтар элем сөзүмдүн жыйынтыгында, Кудай өзгөчө батасын берсин. Түшүнгөнгө, мына бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мен сүйлөгөн сөз тарыхта калат. Да бир жыл нече убакыттан унутулат. Менден кийин башка бирлер ушул эле сөздөр кайталашы мүмкүн. Бирок азыркы муунга угуп жаткан адамга биз эртеңки күнүбүз эмне менен бүтөөрүн билбейбиз. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк берүүдө ар бирибизге. Ыйса Теңир ар бириңиздерге өзгөчө түшүнгөнгө жардам берсин, колдосун. Аминь.